Dünya жүзүндө биз билген жана билбеген ар кандай кызыктуу фактылар бар. Жаратылыш аламында болбосун, жаныбарлар аламында болбосун, жана адамдар аламында болбосун, деги эле жер жүзүндө биз биле турчу фактылар, маалыматтар али абдан көп. Биз бул маалыматтарды билип, үйрөнүп, өзүбүзгө пайдалуу жактарын алып, жана кругозорубузду кеңейтсек абдан жакшы болот. Assalamu alaikum урматтуу достор, сиздер менен кайрадан эле Мырзабек Эрматов каналында мен Мырзабек Эрматов. Каналыма куш келипсиздер. Видеобузду баштардан алдыңкы мурунку чыгарылышыбызга кыскача токтоло кетсек достор, мындан алдыңкы чыгарган видеомдо топ 10 кызыктуу фактылар видеосун чыгарган болчумун достор. Ал видеого сиздердин реакцияңыздар абдан сонун болду. Абдан мыкты колдоп бердиңиздер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү видеобузда мен сиздерге дагы топ 10 кызыктуу факт видеолорду даярдадым. Жакшылап жайгашып алыңыздар. Видеобузду баштайбыз. Биринчи факт. Бал арысын барыбыз жакшы билебиз жана балды да абдан жакшы көрүп жейбиз. Бир кашык бал сиздин оюңузча аз эле бал туурабы? Менин оюмча да бир кашык бал абдан аз чынында. Бирок ушуну унутпаңыз. Биз аз деп эсептеген бир чай кашык бал 12 арынын өмүр бою жасаган эмгеги. Экинчи факт. Сиздин көзү көк досуңуз, таанышыңыз, байкеңиз, эжеңиз же болбосо сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Бул факт дал ошолор үчүн. Сиз да билип алыңыз. Көзү көк адамдардын көздөрү караңгылыкта жакшы көрүшөт. Үчүнчү факт. Жаңы төрөлгөн пилдин салмагы болжол менен 120 кг салмакка чейин жетет. Төртүнчү факт. Орто эсеп менен алганда адам бир күндө 4800 сөз сүйлөйт. Бешинчи факт. Машыгуу учурунда жылуу сууга караганда муздак суу ичүү күчтү жогорулатат. Алтынчы факт. Кук пародасындагы итти барыңыздар эле билсеңиздер керек. Дал ушул иттин баш сөөгүнүн түзүлүшү сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Жетинчи факт. Кол жазмасын начар адамдардын мээси бат иштейт. Сегизинчи факт. Кытайда чөгүп бара жаткан адамды куткарууга тыюу салынган. Анткени бул анын тагдырына кийлигишүү деп эсептешет. Тогузунчу факт. Пияз аарчып жаткан учуруңузда сагыз чайнасаңыз, пияз көзүңүздү ачтырып жаш агызбайт. Онунчу факт. Ташпага өтө акырын кыймылдары баарыбызга маалым. Ал эмне үчүн анчалык акырын кыймылдарын билесизби? Атайын адистер ташпаканы союп көрүшкөндө дал ушул кубулушка туш болушкан. Ташпаканын дене сөөгү анын ташынын ичинде жайгашкан жана ташы денесинин негизги бөлүгү болуп саналат. Ушундан улам ага ыңгайсыздык жаратып, тез кыймылдай албайт. Мына ушуну менен видеобуз аягына келип жетти урматтуу достор. Видео жакса каналга сөзсүз катталып, видеого бир лайк басып кетиңиздер жана башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканга чейин аман туруңуздар.